Urmatlı Aybek Canışbekovич, mına geçe malumat çıktı, jol kireni meriya 40 so'mga көтөрөт деп. Şu boyunca malumat berip koysanız. Bu to'g'ri malumatmi? Ya ушундай пландарыңыз барбы? Дифференцированный тариф деп коет, накталай төлөмдөргө биз ошол 40 сомго чейин көтөрөлүк деген чечим долбоорун коомдук талкууга чыгардык. Себеби эмнеден? Биринчиден биз бүгүнкү күндө накталай эмес төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтөлүк деген максатта кылып атабыз. Мына акыркы учурда силер дагы көп болуп атасыңар, бир нече жолу Жогорку Кеңештен дагы бул маселе көтөрүлгөн. Бул автобустардын, айдоочулардын ушу автобустун айдаганы боюнча. Анан кийин накталай төлөм болгондо буларга тилекке каршы биз план койгонго муктажбыз да, себептен де сол чөнтөккө эми акчалар кетип аткандыктан биз план коебуз. Ошол планды аткарыш үчүн айрым учурда булар автобусту катуу ылдамдык менен айдап, бири-бирине тоскоолчулук кылып ушундай иштер көрүнүштөр болуп атат. Анан эл аралык тажрыйбаны көтөрсөк, негизинен ушул накталай төлөмдөр көлөмү мында 100%, 200% жогору болот экен да. Ошондо элдер көбүнчө ошо накталай эмес төлөмдөргө өтөт деген максатта кылынып атат бүгүнкү. Накталай эместин тарифи канча калды суммасы? 17 сом бойдон калат, ал өзгөрүлбөйт. Өзгөрүлбөйт ал. Өзгөрүлбөйт. Андан сырткары азыр биз дагы долбоорлорду иштеп чыгып атабыз. Ал жерде бир киши эгер 2-3 жолу автобуска отуруп бир убакытта бир жерге жетүү максатында эгер 2-3 жолу автобуска отура турган болсо бир эле жолу төлөнөт деген ыкмаларды иштеп чыгып атабыз бүгүнкү күндө.